Саламатсыңарбы балдар? Силер билесиңерби балдар, бир эле сөздүн карама-каршы антонимдик мааниге келерин? Кир деген сөзгө көңүл буралы. Биринчиси жуулбаган кир кийимдер, кир кийимдерди чогултту. Экинчиси жуулган таза кийимдер. Бирок биз аны таза кийимди жайды дебейбиз. Биз жуулган таза кийимди кир жаюу деп айтабыз. Демек, кир деген сөздүн бир эле учурда таза, бир эле учурда кир экендиги тууралуу антонимдик мааниге келгенин билдик, э? Экинчиси бул чыгуу. Үйдөн чыгуу, кийинкиси үйгө чыгуу. Демек, чыгуунун кетүү жана келүү тууралуу мааниси. Андан кийин дагы бир сөз көөлөө деген сөздү мисал кылсак, казанды көөлөп агартуу бул тазартуу деген сөз. Экинчиси кийимди көөлөп кирдетүү. Бул деген кир болуу деген мааниде. Ал эми чилде деген сөздү көңүл буралы. Кыш чилдеси бул аябай суук деген сөз. Жай чилдеси бул болсо аябай ысык деген сөз. Чилденин карама-каршы мааниде колдонулушу. Демек, мындай сөздөрдү биз балдар энантиосемия деп айтабыз. Энантиосемия деген бул антонимдердин амонимдерге дагы, полисемияларга дагы окшош түрү. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта болгула.